Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutu hadisinde ala kulli muslimin sadaka. Her bir adam күндө sadaka kılууsu mildet. Sadaka берүүсү mildet deydi. Faqalu ya Nebiyallah, ey Allah'ın peygamberi, famen lem yecid. Eğer sadaka kıla turgan nerse tappasaçı. Qala ya'mal biyedih. Eğer sadaka bergen birisi tappasa anda kolu menen bir jumuş kılsın. Fayanfa'u nafsa ve yatasaddaq. Oşonda özüne de payda bolot, başkalarga sadaka bergenге dagы mal tabat, akça tabat. Qalu fa in lam yajid. Oşentip de tappasaçı ya Resulallah. Qala yu'inu zal haja al malhuf. Андай боло турган болсо, мына ошол жумушта башкада муктаж болгондорго жардам берсин. Qalu fa in lam yajid. Андай да кыла албасачы. Qala falyamal bil ma'ruf. Анда жакшы иштерди кылсын, жакшылыкка умтулсун. Wal yumsik anishar. Жамандыктан тыйылсын. Fa innaha lahu sadaqa. Мына ошол жакшы ишке аракет кылып, жамандыктан тыйылганы дагы ал үчүн садака деп Имам Бухари, Имам Муслим чыгарган хадисте пайгамбар ушинтет. Kullu sulam aleyhi sadaka. Күндө адам баласы дене мүчөлөрү үчүн садака берүүсү милдет болот. Kullu yawmin yu'inu ar-rajula fi dabbatihi yuhamiluhu alayha aw yarfa'u alayha mata'u sadaqa. Жолдо баратып, унасына минем деген адамды эмилгеррээк атына, төөсүнө, эшегине минем деген адамга мингирип койгондугуң садака. Же болбосо мына ошол улоосуна жүгүн көтөрүшүп, жүктөшүп койгонуң садака. Же болбосом вал калимату таййибату садака. Жакшы сөз дагы садака. Ва куллу хутватин ямшиха ила сала садака. Сиздерге окшоп намазга басып келген ар бир кадамыңар үчүн дагы садака. Мына ошол жакшылыкка багыт берүү, жакшылыкка себепчи болуу, үндөүү дагы жараткан Аллах Тааланын астында садака болуп эсептелинет дейт. Чындыгында имандуу адам адамдарга пайдасын тийгизип, адамдарга жакшылык каалап, жакшылык менен адамдарга пайда келтирүү керек. Ан Абдулла ибн Динар ан ба'ди асхабин наби саллаллаху алейхи ва саллама, пайгамбардын сахабаларынан ушул хадисти бизге жеткирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай деген: "Кыйла я Расулаллах, мен ахаббун нас илаллах." Пайгамбарга келип, "О Аллахнын элчиси, адамдардын Аллах Таалага эң сүйкүмдүүсү ким?" деп сурады. Qala anfa'uhum lin-nas. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Куда адамдарга пайдалуусу мына ошол эң адамдардын арасында жакшысы деди. Wa inna ahabbul amali ila Allahi sururun tudkhiluhu ala mu'min. Чындыгында Кудайга эң жаккан амал мусулмандын жүрөгүнө кубаныч тартуулоо, сүйүнүч киргизүү. Же болбосом такшиф анху курба. Же мусулмандын бир кайгы капасын кетирип жоюп жок кылуу. Ау тaqdi anhu daynan. Же мусулмандын карзын төлөп коюу дагы мына ошол эң сүйкүмдүү амалдардан. Ау татруdu anhu ju'an. Же ачка болсо, ошонун ачкачылыгын кетирип курсагын тойгозуп коюу дагы эң Кудайга жаккан амалдардан. Wal an amshi ba'khil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa shahrayn fi masjid. Bir musulman bir tuğanımdın muhtаждыгын бүтүрөm. Жумушуна жардам берем деп, икрам муслим кылып, кыйналган кошунага башкага жардам берем деп, ошону менен чогуу жүрүү, ошону менен бир кадам басып коюу, ошонун жумушуна бир аз көңүл буруп кайрылып коюу мага менин мечитимде 2 ай этикаф кылгандан дагы жакшыраак дейт. Этикаф деген мечиттен чыкпай отуруу. Ошого караганда бирөөгө пайда келтирип бир аз жардам бергениң сооптуураак деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu awratah. Kimde kim açuusun basa bilse Allah Taala'nın ayıbını jaşırat. Wa man kazama ghayzahu walau sha'an yumdiyahu amdah. Eğer aga bir adam ziyan berse, ziyan bergen adamga, oşol ziyan bergen adamdan öçün alganga, oşonun akısın kayra alganga, je bolbosam urgan bolsa kayragаны andan beter kılıp urup koygonga kudureti jetip turup açuusun basa bilse Mel'allahu qalbahu ridan. Allah Taala'nın kökürögünü razıçılık menen tolturat deydi. Allah Taala'nın жүрөгүн ыймандуулук менен, разычылык менен толтурат дейт. Wa man masha ma akhihi al-muslim fi hajatin hatta yusbitaha lahu sabbatallahu qadamayhi yawma tazillu al-aqdam. Kimde-kim bir musulman bir tuğanına жардам берем деп ошол менен кошо бир аз ошонун жумушуна чуркап койсо, жардам берип койсо, жардам берем деп барып бир аз жардам берсе дагы sabbatallahu qadamayhi yawma tazillu al-aqdam. Allah Taala ал адамдын кадамдарын эртең кыяматта puttар калтырап титиреп, коркуп, 5 тозок адамдар бөлүнүп аткан күнү Аллах Таала ал адамга жардам берип бекем кылат.
Ve inne su'al huluk la yufsidal amal kema yufsidul hallu al asal. Çındığında jaman kulk münöz amaldardın bardığın joyup jok kılat, soğuptu işlerini jok kılat, adep ahlakыңдын jamandığı kanday ele uksuz balga kuyu verseң baldı eritip jok kılgan sıyaqtуу jaman kulk münöz okugan jakşı amalдарыңды, namazдарыңды jokko çıgarat deydi. Ustazыбыз Абдушкур Ажын айткан bir sözü var. Karakterim ушундай, мүнөзүм ушундай деп эле адамдарга мамиле кыла бербе. Элдин бардыгы сенин мамилеңди, характериңди көтөрө тургандай, сени төрөгөн энең эмес дейт. Чындыгында ошондой. Характериңди бул мына ошол өзүң гана көтөрбөсөң, өзүңдөн башкага жакпайт. Адамдарга жалаң гана жакшы жагыбыз менен, жакшы жагыбыз гана көрсөтүшүбүз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Ва иннама бу'ису ли utammima makarimul akhlaq" чындыгында мен адеп аклактарды жогорку деңгээлге жеткириш үчүн келгенмин дейт. Адамдарга жакшылык кылуу бул мына ошол ар кандай жумуштарын бүтүрүү менен болгон болсо, эгер ошол нерсени кыла албасаң, анда ошол эмне адеп ахлагыңдын жаман жагын көрсөтпөө, ошол дагы өзүнчө бир садака, ошол дагы адамдарга кылган сенин бир жакшылыгың болуп эсептелинет экен. Чындыгында адамдар үчүн жакшылыктын ачкычы, жамандыктын жапкычы бололу. Кээ бир адамдар бар, жамандыктын ачкычы. Ошо паланча досуга кошулду, анан ушундай болуп келди таксыр дейт да. Паланчага кошулду, анан ушундай болуп келди дейт. Ошол досуга эле кошулду ичип алат, ошол досуга эле кошулду, мындай кылат, мындай кылат. Пенсияны ичип коюптур, палдардын пособиясын ичип коюптур. Не? Паланчага кошулгандыгы үчүн деп айтат. Ал эми Аллах Таала жаман достор тууралуу Куранда деле ушинтип баяндайт. Кыяматта эмне кылат? Жакасын кармап туруп, эгер сен келбегениңде, мени зикирден башкадан сен келип адаштырдың, сен келбегениңде мен Кудайды издеп, намаз окуп ибадат кылат элем дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадистеринде "Инна минан наси мафатихан лил хайр ва магалиқан лишар" адамдардын арасында жакшылыктын ачкычы, жамандыктын жапкычы болгондор бар. "Ва инна минан наси мафатихан лишар ва магалиқан лил хайр" ошол эле учурда жамандыктын ачкычы жана мен айткандай жакшылыктын жапкычы болуп өмүрү бир жакшы жолго жете элебестен жаман жолго жете элегендер бар. "Фатуба лиман жаалаллаху мафатихан лил хайр ала ядайхи" Кут болсун Аллах Таала кимге ал аркылуу жакшылыктын ачкычы кылып, жакшылыкка багыт берип, жакшылыкка жол ачуучу кылган болсо, "Ва вайлун лиман жаалаллаху мафатихаш шарри ала ядайхи" вай болсун, тозок болсун, жамандыктын ачкычы болуп, жакшылыктын жапкычы болгон жалаң гана жаман жолго жетелеп, жамандык гана үйрөткөн, жамандык гана үлгү калтыргандарга Аллахнын тозогу болсун дейт.